Коронавирус илдетинен сактануу максатында бардык окуу жайлардын студенттери, мектеп окуучулары үйлөрүнөн окуп жатышат. Албетте билим сапаты жогорулап, же төмөндөп кетти деп айтууга да негиз жок. Тоң райондагы Балдар музыкалык мектеби оңдоп түзөөдөн жакшы өткөрүлгөн. 85 балага 11 мугалим билим тарбия берет. 3 бөлүм иштейт. Долбоор аркылуу жөлөк берүүчү гранттын эсебинен керектүү буюм тайындар, эмеректер сатылып алынган. Биздин мектеп 2019-жылы Күн Чыгыш айыл өкмөтүнүн аркасы менен проект утуп, Steam гранттан проект утуп, ремонт болду. Ремонт июль айынын аягында башталып, декабрь айында бүттү. Мектебибиздин сметага кирген иштердин толугу менен бүттү. Эшик терезелер алмашты. Отопление негизгиси биздики жакшы нерсе бул ремонттон отопление болду. Биз системабыз аябай жакшы оңолду. Быйыл кышында үшүбөй аябай жакшы иштедик. Ремонт болгондон кийин уже өзүң дагы көңүлдөнүп иштей баштайт экенсиң. Балдар дагы аябай жакшы келип сабактарга иштеп атканбыз. Карантин кичине токтотуп койду. Так мектепте 85 бала окуп атат, 11 мугалим эмгектенет, 3 отделение бар: комуз, фортепиано, аккордеон. Учурда 9 окуучу бүтөт. Аларга үйлөрүнөн тапшырмалар берилип, бүтүрүү экзамендерине даярданып жатышат. Эшик терезелери жаңыртылган, жылуулук системасы да талап деңгээлинде оңдолду. Ошол ремонтубуз былтыр 2019-жылы сентябрда башталган. Өзүңөрдөр көрүп атасыздар, аябай жакшы ремонт бүтүп алдык. Отоплениянын баары жаңыртылган, жылуулугунун баары жакшы, эшик терезебиздин баары пластик болуп салынды. Ушул оябыз аябай эле жакшы болуп калды. Мугалимдер үшүбөй сабагыбызды да көңүлдөтүп калдык. Биздин мектепте бардыгы 85 окуучу окуйт. Даже биз быйыл мугалим жетишсине карабастан ушу окуучулардын көбүн ала албай калдык. Окуучулардын катышуулары аябай жакшы, жылдан жылга өрчүп келатат. Мугалимдердин негизги милдети окуу жылын жакшы аяктоо, өнөрлүү, таланттуу балдардын жан дүйнөсүндө жаралган талантын колдоо үчүн аракеттер көрүлүп келет. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Нурлан Асанов, Тоң районунан.